Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн адабий окуу сабагын өтөбүз. Бүгүнкү өтө турган темабыз Жээренче чеченин баласы. Сабактын максаты чыгарманы көркөм окуп, түшүнүгүн өз сөзү менен айтып берүүгө үйрөнөсүңөр. Жээренче жана анын баласы жөнүндө маалымат аласыңар. Мекендин ар намысы баарынан ыйык экенин түшүнөсүңөр. Балдар, анда эмесе мен Жээренченин баласы деген жомокту силерге угуп берейин. Ал эми силер болсо ошол жомокту кунт коюп угуп олтургула. Мурунку өткөн заманда өзү чечен, сөзү бекем Жээренче аттуу киши болуптур. Анын баласы өтө эле жоош экен. Жаныбек хан Жээренчеге жакшыдан жаман туулабы деп сурайт. Анда Жээренче жакшыдан жаман туулбайт деп жооп берет. Мунусу кандай деп Жаныбек хан ойлонуп жүрөт. Жээренче чечен көз өткөндөн кийин бир жылы Жаныбек хан калмактарга каршы жортуулга бара турган болот. Жээренченин баласына душманга каршы урушабыз, биз менен жүрсүн деп киши жиберип кабар кылат. Жээренченин баласы жаш бышты атты минип эл менен кошо жортуулга жөнөйт. Чоң уруш болот. Душмандар күчтүүлүк кылып, Жаныбек хан аскерлери менен артка чегинүүгө аргасыз болот. Качып бара жатканда хандын аты жүрбөй калат. Ошондо Жээренченин баласы: "Ханым, жүрбөй калган атыңызды мага бериңиз. Мен сизге атымды тартуу кылып биротоло беремин. Мен колго түшсөм эч нерсе эмес. Сиз колго түшсөңүз, калмактын ханы чаап аламын деп барганда эли качып кетип, ханы колго түшүп калды деген элдин намысын булгаган түбөлүк жаманатты сөз калар" деп минген атын берет. Жүрбөй калган атты Жээренченин баласы минип, хан аман калыптыр. Жээренченин баласын жоош көрүп жүрүүчү элем. Атасынын айтканы туура экен деп хан Жээренченин бир кездеги айткан сөзүнө айран калган экен. Балдар, силер жомокту уктуңар, Эми ошол жомоктогу жаңы сөздөр менен иштейбиз. Кана эмесе сөздүк ишин жүргүзөбүз. Чечен, сөзгө чебер, жортуул, согуш, жаш бышты ат, 3 жаштагы жылкы, тартуу кылып, белек кылып, чегинүүгө, аргасыз артка кайтууга, айран калуу, таң калуу. Мына ушул сөздүн жаңы сөздөрдүн маанисинен түшүндүңөр деп ойлоймун. Эми ушул жомок боюнча силерге суроо берейин. Биринчи суроо: Жээренче чечен деген ким болгон? Жээренченин уулу өз атын ханга эмне себептен тартуу кылды? Кийинки суроо: хан Жээренченин уулуна кандай баа берди? Төртүнчү суроо: жакшы атанын жакшы уул кызы болуу дегенди кандай түшүнөсүңөр? Бешинчи акыркы суроо: өлкөмдүн, элимдин ар намысын баарынан ыйык деген сөздүн маанисин чечмелеп көргүлөчү. Мына ушул суроолорго балдар китептен жооп табасыңар. Үйгө тапшырма. Жомокту дагы бир жолу окуп, түшүнүгүңөрдү өз сөзүңөр менен айтып берүүгө үйрөнгүлө. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Силерге сабагым жакты деп ойлойм. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула.